Бир гана адамдын кызыкчылыгы үчүн 4 үйдү бузуп атат. Ушул кантип болсун? О, мына пустой. Болды. Элдин баары аз келип атат. Башың менен жооп бересиң ушул үчүн сен келечекте. Берген, жашап аткан кишиге документ бербестен эмеге берилген туурабы? Это наша земля. Жердин эсиси. Жердин эси. Мынакей корболу эшикте ыйлап жаш баласы менен отурат. Бул кандай деген биз? Биздин Кыргызстанда ушундайбы закон? А менин бир туугандын жерине үй салып алып, башка аял сатып алса, эмне үчүн мен бул жака турбаймын? Сен кантип айтып атасың сен? Калп айтпачы, калп сүйлөп атат. Эч убакта бул канча жолу сотко барган эмес бул. Ихнее заявление оставляет без рассмотрения, но с правом подачи вновь. Мен үйүм ушундай, көрөсүң. Бул жер Бабаканов кут болсун дегенден айыл чарба багында үлүш жери болуп атат. Динара экөө биригип сатып атат. Бабаканов айтып атат, Динарага күнөөм жок. Мен Динарага сат деген бергем. Динара саткан деп атат. Демек ал жерде маселе жок да, демек. Демек алардын бардык документтери туура. Туура эле саткан. Сатып алган адамдардын дагы Туура, ошол убакта сатып алып, доверие салып алып, анан мүмкүнчүлүктөрүнө жараша салып берген. 2021ден кийин, 22ден кийин, мындайча айтканда бул 16 соттук жөнүндө сөз болуп атпайбы? 16 соттуктун баардыгы 2022ден кийин коюлган. Сотко берген бул Назаралиевдики дагы, булар дагы. Картада жаңы архитектура менен сүйлөшсөм, аябай таң калып атат. Ушуну азыр алар караса, пустой экени көрүндү да. Пустой турбайбы дейт. Ооба. Эмне болуп кызыл жигит деп чыгып кеткен десек, билбейбиз деп эле качып атат да. Мына акыйкатсыздык каякта, мыйзамдуулук каякта. Ama el demet böyle ya. El değil. Biz söylüyoruz. Koy Агордодогу 198-контурдагы салынган үйлөрдү 4 жылдан бери жашап жүрүшөт олар, мынакей ээлери. Бардыгынын колдорунда жап-жаш балдары бар, кичинекей. Мынакей артындагы бузуп койгон үйдүн 5 баласы бар, 5 баласы менен эшикте калды. Бүт бешилерин эшикке чыгарып, өзү урушуна келип туруп Назаралиев деген эме бирдем жулуп бардыгын сындырып, терезелерине чейин сындырып, ушундай акыбалга алып келип койду. Биздин сакчыларыбыз только ошону коргоп, ошону карап турушту. Буза бер мынакей деп. Бул эмне биздин Кыргызстанда закон ушундайбы? Биздин жаш өспүрүм жаш үй бүлөлөрдү коргогондун ордуна кордоп атышат. Мынакей корболу эшикте ыйлап жаш баласы менен отурат. Бул кандай деген биз? Биздин Кыргызстанда ушундайбы закон? Назаралиева Айпири, мен бул деген биздин жер. Бул жер деген бизге чоң энемден наследственно тийген, чоң апаман тийип, андан кийин байкеме өткөн бул жер деген. Полностью бизде бул жердин документтери бар, кызыл китеби бар. Бул жакта негизи 16 сотокто ушу 4 үй болуп атат да. Общей сложности 20. Мы одну из них продали, по итогу это 16 соток идет. Поэтому бул жакта азыркы сиздерге берген интервьюну эже Алимжанова деген, это, я не знаю, то ли сестренка, то ли сестра той мошенницы, которая им продала эти земли. Это бир 3 жыл мурун. Жок, мен деген ушул жердин Назаралиева дегендим, ушу менин байкем, я вот сестренка. Это наша земля. Жердин эсиси. Жердин эси мен. Сотко бергенсиздер. Сотко берилип. Кайсыл учурда чыгарып алгансыздар? Садыр Жапаров келгенден кийин чыгаргансыздар. Жок, ошондон кийин чыгарылган кызыл китеп болуп атат да. Анан менин жеримде булар жашаган үйлөргө силер негизде монтип келип бузганыңар туура эмес да.
бул жакта закон болуп атат, закон. деп айтып атасың. Закон болуп Жок, атат. сиз жерди кайсы жылы чоң апаман өттү дейсиз? 2008-жылы уже Кызыл бизге китеп качан давно жасалды? тийген. Бул жака 2008 кызыл китеп жок болчу, чоң кыз. Түшүнүп атам. Мен түшүнүп атам. Каяктан кызыл китеп Я чыгаргансың отвечаю, башка? подождите, я отвечаю на вопросы конкретно, не перебивайте меня. Просто задавайте мне вопросы. Мен просто сиздерге азыр айтып кетип атам да по поводу этого. Я сама, в общем, я в целом не знаю, потому что я не участвовала в этом. Но я знаю. Ушул киши сүйлөп бербейби? Он должен. Силер эгер участвовать этпесеңер эмне үчүн аралашып атасыңар анан? А мен эмнеге аралашпайм? Мен бир тууган болуп атпайбы? Эми 2008-жылы бияка документ берилген эмеспи? Байкемдин жери болуп атат. Почему мен эмнеге келбеймин? Жок. Ушул адамдар чогулуп атат, ушул үйдү снос болгон үчүн. А менин бир туугандын жерине үй салып алып, башка аял сатып алса, эмне үчүн мен бул жака турбаймын? Бул канча жылдан бери үйлөр салынып турду да, эмнеге силер жаңы Ошо, вот этот момент 3 жылдан кийин, подождите, байке. 3 жылдан кийин, 3 жыл когда булар сатып алат жерди, мамам келет, айтат: "Эй, бул жер деген биздики, бизде документ бар" дейт. Чуть я сбиваюсь, да, просто с мыслями. Просто ар бир Мамам сөзгө келет, жооп бериш мамам керек. келет, байке. Можно не Айт, перебивать. Мамам келет, бул жака үй салып атканда жакшы айтат. Бул жака салбагыла, бул деген биздин жер. Кийин кыйналып каласыңар. Кана жанагы Динара Алимжанова деген. Ошого баргыла, силерге ошол сатып салды, туура эмес. Ал деген мошенница. Ал аял канча жолу мошенница болуп, уже у нее уголовка есть. Она им продала могу үйлөргө, ушу сатып алган адамдарга сатып атпайбы? И вот эта женщина, которая только что вам давала интервью, это ее то ли сестренка, то ли сестра. Поэтому, она сама в Турции находится, кана ошол. Почему они не идут, пишут ей заявление на нее, а пишут на нас? Бизде кызыл китеп турса, мы являемся эси болгондон кийин почему они бизге жазат? Они должны с ними разбираться, с ней. Мамам келип айтты ошондо дагы: "Эй, барып разбираться теткиле, эртең кыйналып каласыңар. Бул туура эмес болуп атат" десе, они не захотели этого делать. Они ждали. Вот 3 года бул сот өттүбү? 3 жылда могул жерде жашаган 4өөнүн бирөөсү барыпчы: "Эже, эмне процесс болуп атат? Кандай болуп атат? Бизге Динара келтирбей атат." Динара бул 4өөнү келтирген жок. 3 жыл сот болду, бирөөсү да келип койгон в своих интересах. Мен деле мошенница болуп бирөөдөн сатып алсам, я бы тоже бармакмын да. Көргөндөй. Я то, что знаю, говорю. Сотко эч качан барган жоксуздарбы? Барып эле келдик, эмнеге барган жокпуз? Барып эле келдик го. Бир жолу келген жок деп атышат сиздерге. Бир жолу келген жокпуз. Өлө Кантип калпайт атасың? кантип калп Канча жол сотко барышты? кантип барбай коелу өзүбүздүн. Сен кантип калпайт атасың сен? Калп айтпачы, калп сүйлөп атат. Эч убакта бул канча жол сотко барган эмес бул. Бул сотту барган да жок. Мына могу кыздар барып жүрдү. Могу келиндерчи. Булардын үйүнө 6 ай жашады. Ошондо бир сөз айтышкан жок. Эми келип алып баардык документти бүтүрдү. Анан эми мийлинки сүйлөп атпайм. Мына булар жашады. Мен булардын тайэжеси болом. Мен Акталардан келгем да. Ошондо мен келип кеткем. Келгенде ушулардын үйүндө отуруп, бир комнатасында жашаштык. Ошондо мен айтпайт, ана мына мийлинки сатты, буларга сатты, буларга сатты. Ана мен сиңдим сатты, ана мен мамам сатты. Мен билбейм деп тигилер чыга берип атат. Сен саткан кишиге бар дейт. Бул жер меники дейт. Анан кандай болосуң? Ал эми баягы расписка бар экен, ал 3 айга эле. Туура. Нотариус болбогондон кийин ал 3 айдан кийин жарабайт. А булардыкы 4-5 жыл болуп кетти. Эми булар документин алайын десе, жаша эле мен жалгыз көз иштейт, өзү иштебейт. Сизге мен суроом бар да. Жакшы аябайчы. Бир аз жооп бербейсизби? Интервью бере албайбыз. Жок, жооп берип коюңуз да. Келип от. Жок, эмнеге качып атат? Представителимин деп. Эмнеге бетин жашырып атат камерадан? Садыр Жапаров Нуркожоевич өзү келип кандай указание, кандай команда берди эле, Ак Ордодон бир үй бузулбасын. А бул эмне болуп атат? Буга ким жооп берет? Бул Ренессанс. Жок, жетпейт дейсизби? Мен үнүм ушундай туура түшүнгүлө. Жоон үнүм. Биринчиден, бардыгыңыздар мына орган кызматкерлерге сыйлайбыз, туура түшүнөбүз. Силер бирөөнүн указаниясын аткарып атасыңар. Приказ. Ладно. Бирок эртең ушулдун артына мына жерде канчан деген там бузулуп кетишине ким себепкер болот? Кимиңер жооп бере аласыңар? Мындан ары бузулбайт да. Узулдабаңыз анда, сураңыз эмне болгонун акыры. Сурадык, билдик.
Пустой жерге кызыл китеп жасатканыңарды уктук. Жасалган, ошонун артынан сотко берген, жашап аткан кишиге документ бербестен эмеге берилген туурабы? Эмоцияга эмес, негизи мен сүйлөгөнүм ушундай. Мен катуу калып отуруп Калаганда, мисалы мына жашап аткан кишинин тамымыздырып атасыңар. Сиз жашап аткан киши Ал мисалы бээрде вообще тесеси жок кишиге документ берип атасыңар. Мынакей. Бул жердечи, ошо карапайым элчи. Эч убакта басып ала албайт. Мисалы мына жерде канча кишинин документин ал элек азыркыга чейин мисалычы. Бардыгын кызыл Ал элек. Каерден көрдүңөр эле карапайым эл бар эле бир жерде барып басып ала алганчы. Эч ким басып ала албайт бул бакчтарчы. Бул жерде башка нерсе бар да, башка проблемалар бар бул жердечи. Мына бул байкелер туура айтып атат. Моомда мына булардын участок номери. О, бурчта участоктун үйдүн номери болуш керек болчу мыйзамда. Бул жерде пустой деп турат архитектуранын картасында. Демек бул үйгө мыйзамсыз кызыл китеп чыккан. Мына пустой турат. Азыр эл көбөйүп атат. Мону токтотуп калат. Эртерээк токтотуп тарап кетпесеңер эл көбөйүп атат туугандар. Чыңалуу жаратып атасыңар силер укук коргоо органдары. Сот департамент. О, мына пустой. Болду. Элдин баары аз келип атат. Башың менен жооп бересиң ушул үчүн сен келечекте. Мен сенден сурап башың менен жооп бересиң, Мени кара, Башың менен жооп бересиң, ушул боюнча 5 жыл, 10 жыл өтсө дагы. Себеби бул мыйзамсыз. Мына. Мыйзамсыз бере албайт, элементарный. Просто водительный. Сот департамент. Айтып коеюн да бир жолу. Башыңар менен жооп бересиңер. 5 жылдан кийин деле, 10 жылдан кийин деле мына. Ошо 23-чү келип, ушул үйдү фундаменттен баштап, өзүбүз салып, акчабызга жашап келгенбиз. Бул жер жаңы башталганда деле бул могу 4 участок чогулуп атпайсызбы, 4-үчү ошондо бизге келип айткан эмес, бирок тилерге барып айткан. Точно биз бар болчубуз, эми биз адашып калыптырбыз жерибизден. Биздин жерибиз нар жакта калыптыр. Кечирип койгула, тамыңарды улантып сала бергиле. Бул үйдү кошо кайтаргычакты жашагыла, салгыла, жашай бергиле. Кошуна болот экенбиз деп адашып калыптырбыз деп, даже керек болсо жанында участковыйлар бар. Ооба, ушулар айтып, апасы жана Назарелик Бакыттын апасы Токчан келип айтып, адашып калыптырбыз деп кетишкен. Анан ошонун негизинде биз деле баягы салгыбыз келет, артка жол кайткыбыз келбей, анан салып баштаганбыз. Что хотите? Давайте, мне кандай болду, бул окуям эмне болду? Я все, ну это же я в суде все показывал, я им показывал. Когда они здесь начинали все, да, я им показывал. Вот снимал, специально пришли, я их предупреждал, это моя земля, я документы показывал им. Но они, знаете, они издевались просто надо мной. Они сказали, қолыңа нәрсені келген қылып ал деп қойды все. И вот самое интересное, они почему-то они подают на меня суд, но тем не менее того человека, кто им продала, это Динара Аманжанова, ее зовут, да, она продала ими, да, почему-то они на нее в суд не дают. Они все 4 как бы вместе с Аманжановой в сговоре. Это как бы захват, да, группа лиц. Пришли, вот захватили и начали это строительство. И они, знаете, ну днем и ночью строили его. Я просто бегал по милициям, я милицию вызывал, 102 вызывал, следователи, они мне отказали в возбуждении уголовного дела, сказали, направили меня в суд, что, ну, идите в суде. Я им говорил, ты подождите, дело не в этом, вы остановите стройку, во-первых, да, то есть нельзя строиться. Ну, нельзя строиться, да, вот, не, реально строиться нельзя. У меня есть же, я уже показал же, вот, ребята, милиции показал. Договорыңыз жоқ. Қайсы себеп менен, қайсы закон менен келіп тұрып атасыз? Бияк закон боюнча эмес. Мага кыз чалды, ыйлап чалды. Қоя тұрлар. Сілер частный командар келіп тоғандай олатады деп азыр Ақорда түрмелен болып атады. Ол отыр. Сілер тоқтаған елде қозғап атасыңар.
сотто жашаган жаранымын. Ушул кыз учуну былтыртан бери угуп келе жатам. Бирок мен сот чечими акыйкат жагына чечет деп ойлогом. 4 там болуп атат да, талаш жери. Кызыл китепти чыгарышкан, незаконно чыгарышкан. Булар соттошкон мурда. Соттошкондо биринчи сотунда булардын ызычусу биринчи жолу болгонунда азыр жа кызыл китеп чыгарган тараптын токтомун жокко чыгарып, булардын токтомун жарактуу кылган. А бул 4 там ошого ишенген да. Сот да бул жагына бизге чечип берет деп. Анан эле кайдан жайдан болгон бул 2025-жылы ушу күз мезгили болуп калат экен. Буларга кызыл китепти тигил адамга чыгарып берип койгон. Чыгарганда да кандай кылып чыгарган? Кошуналардан уруксаты жок. Өзү бир 4 сотик жериң болсо, үйүңдүн капталындагы 2 там, анан артыңдагы кошунаңдын ошо жашагандыгы анык деп туруп анан ошонун чечимди чыгат да. Токтому бузуусучу. Анан бул жерде эчтеке жок, незаконно эле кызыл китеп 4төн эсептеген 16 сотикке бир адамга чыгып кетип атат. Анан чыккан аз келген себеп бүгүн бузушту. Булардын бирөөсүнүн боюнда бар аялы бар экен, жакында төрөй турган. Экинчиси инвалид экен. Ушундай ызычуулар көп экен да. Биз эми бул жерден акыйкат нерсени эле суранып келдик. Эртең менен келгенбиз. Саат 9:30-10:00 келгенбиз. Ошондон бери бул жерде турабыз. Бул азыр кызыл китеп жөнүндө 100 адам келсе, ошонун бүт баары каршы бул нерсеге. Анан акыйкат эле нерсе чечип берсе. Ушул жана сот аткаруучулар бул жерге келди, бирок бир да суроо жооп берген жок. Өздөрүнүн кагаздарын кармаган, биз силерге жооп бербейбиз, жооп бергенде силер никтосуңар дейт. А биз эми никто болсок ушул жакта жаранбыз да. Эртең биздин үйүбүзгө барса алгандай болот. Биздин жаныбыздагы бир инвалид эже болсо анын үйүнө барса кандай болот. Жакшы жагына чечилгенин баарыбыз күтөбүз. Акыйкат нерсе үчүн. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Ак Ордо эли сизге кайрылуу жасап жатабыз. Биз сизден суранат элек, ушундай кашанын баарын чалган Сокулук районунун администрациясыны, жер комиссиясынын төрагасыны, ошол мезгилдеги Сокулуктун кадастрыны, ошондой эле архитектуранын башчысыны ушул иш боюнча жоопкерчиликке тартып берүүңүздү суранат элек. Ушул баарына сабак болсун. Ушул администрациянын туура эмес чыгарган чечиминин айынан ушундай кылып туруп карапайым элдин, жашап аткан элдин участоктарына бир эле көпөскө 4 участокты бириктирип туруп бир китеп жасап берип койгон. Ошону биз сизден суранат элек, ушуну тыгыр көзөмөлгө алып, ошолордун жоопкерчилигин карап бергенге. Экинчиден, ушул иш боюнча Верховный сотто жакында административный тартипте иш каралат. Ошону өзүңүз тыгыр көзөмөлгө алып, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, ушул административный чечимди туура чыгарып ушул карапайым элдин тарабына чыгарып беришиңизди биз сизден суранабыз. Бул өтө мыйзам бузуулук. Бул мындай мыйзам бузуулукту биз көргөн эмеспиз. Себеп дегенде 498 контурдагы 20-12 деген участокта бүгүн архитектурада пустой болуп катталып турат. Демек бул айыл ичиндеги шахмат тартибиндеги бош жер деген статуска кирет. Ал эми мунапстын объектиси ар бир участоктогы чийилген фундаменттин же үйдүн орду болсо, ошолор мунапстын объектиси болуп эсептелет. Бүгүн ошол 20-12 деген участок 16 сотук жерге кызыл китеп мыйзамсыз чыккан бул. Муну соттор дагы көз жумган. Урматтуу Ленин районунун соттору, Бишкек шаарынын соттору бул чечим өтө туура эмес болду. Мунапстын объектиси деген ал 2021 жылга чейин курулгандарды айтат. Бул үйдө 2021 жылга чейин курулган бир мунапстын объектиси же архитектура чийген бир үйдүн орду, фундаменти таптакыр көрүнбөйт, көргөнгө мүмкүн дагы эмес. Анан бул боюнча кылмыш иши дагы НВДны КСУда козголуп, ал дело бүгүнкү күндө Ленин роудуда турат. Биз ошол учурдагы КСУнун сотрудниктерине рахмат айтабыз. Тыкыр иликтеп, иш козгоп, катуу киришкенде жогорку жактан чалуулар болуп ошол ишти токтотуп койгон. Бүгүнкү күндө ошол ишти кайра жандандырыш керек. Бүгүн ушунча элдин бардыгы акыйкатсыздыктан, чындык чыкпагандыктан бурмаланган мыйзамсыз нерселердин бардыгына жаны кейип, ичи ашышып, кайгырып отурат. Урматтуу аткаруу бийлиги, президент Садыр Нуркожоевич,
ушул ишке өзүңүз түздөн-түз киришип, комиссия түзүп, башында сиз болсоңуз, бир топ адамдардын башы кетет. Көптөгөн адамдар башы менен жооп берет ушул мыйзамсыз нерсеге. Биз ошону суранабыз. Анан ушул Ленин районунун сотторунда өз көзөмөлүңүзгө алып койбосоңуз, ушу карапайым элге каршы чечимдерди чыгарып келатат ушуга чейин. Арест маселеси болобу, ушундай снос маселеси болобу, баарына ушул карапайым элге каршы чечимдерди чыгарып келатат. Буларда мунапыс боюнча такыр түшүнүк жок. Ошол эле сокулуктун соттору чечип келген иштерди булар чечпей келатат. Ошон үчүн биз Ленин районунун сотторуна нааразыбыз. Нааразыбыз. Мынакей караңгы түнгө карабастан түнгү саат 8-9га чейин сунос ишин жүргүзөбүз деп сот аткаруучулар. Караңгыга калтырбагыла десек болбой, биз кааласак таң аткыча иштейбиз деп мынакей элди өздөрү чогултту мынакей. Ак менен караны айырмалай албаган сотто отурган чечимдин айынан ушул алакалга калып калдык биз. Ол жерде бир эмес 2 үй бузулду. Экөөнөн кийин дагы 2 үйдү бузам деп өзүнө өзү ишеним берип отурат. Ушуну Садыр Жапаров ушуну ушундай акмактардан көзөмөлдөп берүүсүздөрдү өтүнөбүз. Менин атым Назарбек. Бул иш боюнча Кызыл китеп мыйзамсыз чыккан да. Мыйзамсыз чыккан 40-токтом менен 40-41 ушу точно билбей атам. 40-токтом мененги мыйзам чыкканда Госрегистрдан келип ченеп кеткенде бул жерде үйлөр бар экен деп ал көрсөтмө берген. Көрсөтмө бергенде ал делону жаап туруп, булар 42-токтом менен кайра жаңы дело ачып туруп, ошонун токтомунун негизинде Кызыл китеп чыгарышкан. Негизи жердин мыйзамы боюнча бул токтом бир эле жолу чыгат экен бир жерге. Бул андай эмес. Бул Госрегистрдин бардыгын сатып алган, сот-моттун бардыгын сатып алган чынындачы. Бизге окшогон бул жакта көп экен негизичи. Ушуларды өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алып, жогорку бийлик жакшы карап берип коюңуздарга суранабыз. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич? Мына бизди балдарыбыз менен чыркыратып, мына көчөдө калдык. Үйлөрүбүздүн баардыгын көчүрүп, вешилердин баарын чыгарып салды. Үйдүн баарын талкалады. Милициялар болсо ошого эчтеке кылбай карап турду ушул жерде. Мына могул жерде баардык эл күбө. Бизди болсо токтотуп, кайра салып берип, көчүргүлө деп тигил келген кишини болсо Назаралиевди болсо күбөлөп атты да. Мына бул кандай деген бул? Акыйкат караганда 16 сотук жерди бир кишиге чыгарып берип коюп атат да. Кызыл китеп чыгарып берип коюп атат. Биз ал учурда ушул 4 үйдө элердин баардыгы ушул үйдө жашачык. Ошол жашап атсак дагы Кызыл китепти мыйзамсыз түрдө башка кишиге чыгарып берип коюп атат да. Көчөдө калдык. Мына азыр балдарыбыз чыркылап, эшик болсо суук, жаган атат. Вешилерибиздин баары эшикте. Биз каяка барабыз? Кайсыл жака түнөйбүз? Не кылабыз?